Москва жергесиндеги биздин ушул жактагы шайлоочуларга дагы байланышка түзмө-түз чыгуу алдында турабыз. Ал жакта жагдай кандай болуп жатат? Сиздер менен бирге азыр күбө болобуз. Белгилеп өтсөк, ушул Москва жергесинде 40 тилке жалпысынан иштеп жатат бүгүнкү күнү. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз түз эфирдесиз. Айтып өтсөңүз, ушул Москва жергесиндеги 40 тилкенин иштеши кандай болуп атат? Шайлоочулардын шайлоого келүү активдүүлүгү кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Мага абдан начар болуп атат, себеби азыр Москвада абдан эл көп. Шайлоого өзүнүн укугун ишке ашырайын деп келгендер абдан көп. Эртең мененден баштап эле 8-де ачылгандан баштап эле киши көп. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл көбүрөөк шайлоо пунктун ачкандыгыбызга байланыштуу азыр буюрса жетишип атабыз. Чоң деле катуу мындай талаш тартыш жок, бирок акырын жакшынакай тартиптүү болуп монтип кирип атышат. Бул болсо консулдук бөлүмдүн ичинде 2 пункт эки жагында ачылган, ошол жака кирип атат. Россия боюнча өзүңүздөр айтып кеткендей 40 шайлоо участогу ачылган. Алар азыркы учурга карата баардыгы ачылды. Эң биринчи шайлоо участкабыз Петропавловск Камчаткада Бишкек убактысы боюнча саат 2-де ачылган. Москва убактысы боюнча 11-де. 1 сааттан кийин Южно-Сахалинскиде ачылды. Андан кийин 1 саат өтүп Владивосток шаарында ачылды. Ошентип тизме менен убакыт менен ачылып отуруп, азыркы учурга карата баардык шайлоо участкалары ачылды. Баардык жерде ушундай активдүү шайлоо жүрүп атат. Мына азыр көрсөңүздөр, менин аркамда жарандар кирип атат. Бизге Тышкы иштер министрлигинен дагы жардамга кызматкерлер келген. Ошолордун күчү менен бул жактагы кыргыз диаспорасынын жардамы менен азыр ошол баарына жетишип, баарын тейлегенге аракет кылып атабыз. Бул элчиликтин бир тарабы гана. Өзүңүздөр билгендей, биз буга чейин дагы маалымат, расмий маалымат жөнөткөнбүз. Россиянын борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чоң колдоолор болду. Россия тараптан дагы абдан чоң колдоолор болуп, ушундай мынакей баардык жерде коопсуздукту камсыздап беришти. 3 күн мурда эле тизип, курсанттарды, полицияларды алып келип, мына ушул жерге коюп, ошол элдердин арасында мындай түшүнбөстүктөр болбосун деп, мындай тартип менен киргизип атат. Элибиз дагы абдан ынтымактуу, күтүп, тартип менен ошо кирип добуш берип атышат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, улантыңыз, дагы сөзүңүз барбы? Жагдай боюнча дагы маалымат берип өтүңүз. Эгерде сиздерге кызык болсо, мен жана консульскийдин астын көрсөттүм. Да, сейчас. Вот, мына бул жакта элчиликтин асты жагы, мына ар жакта дагы биздин жарандар күтүп атышат. Кээ бирлери уже шайлоо добушка кирип, добуш берип чыгышты. Жолдун аркы өсүндө дагы мынакей шайлоого кирип чыккандар же киребиз деп күтүп аткандар. Бул элчиликтин асты. Элчиликтин асты жакшынакай эле, эч кандай уруш талаш жок. Мынакей бул жерде коопсуздук маселелерине мындай темирин коюшкан. Ошол жерден мына биздин жарандар жакшынакай кирип атат. Алыстан көрсөтүп коеюн. Бул жакта элчиликтин конок үйүндө дагы өзүнчө добушкана ачылган, добуш берүү участогу. Андан тышкары элчиликтин өзүнүн негизги мынакей желек көрүнүп турабы? Ошол жакта дагы биздин жарандар кирип, ал жактан дагы добуш берип атышат. Эгерде кызык болсо, мен ичине кирип көрсөтөйүн. Жок болсо, башка жолу дагы көрсөтөм. Ичин дагы көрсөтүңүз. Азыр анда элчиликтин мейманканасынын ичине уюштурулган шайлоо участогуна кирип баратам.
Мынакей бул жакта. Мынакей бул жакта элчиликтин бир шайлоо участогу шайлоо жүрүп атат. Мынакей